Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Кутман күнүңүздөр менен куттуу болон токторосунун угармандары. Сиздер менен кайрадан ободо амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Айнура таң эрте ойгонуп, телефонунун экранына көз жүгүрттү. Саат 7:30. Жумушуна шашылыш даярданган сайын ал өзүнө берген убаданы эстейт. Эртеңден баштап эрте турам. Бирок ошол эртең эч качан келбегендей сезилет. Айнура өзүн күнүгө чарчаңкы сезип, кечинде тез уктап калууну каалачу. Бирок түнкүсүн телефонун карап жатып, түн ортосу болгонун байкабай калчу. Эртең менен уйкусу канбай, анын үстүнө шашып жүргөндөн улам түшкү тамакка чейин эле энергиясы түгөнүп калчу. Мен өзгөрүшүм керек деп ойлоп, чоң пландарды түздү. Эртеңден баштап 5:30да турам. Таңкы көнүгүүлөрдү кылам. Туура тамактанам. Телефонду кечки 9дан кийин колдонбойм. Бирок эртең менен ойготкучтун үнүн өчүрүп, кайра эле уктап калды. Ушул учурда анын оюна бир нерсе келди. Эмнеге чоң өзгөрүүлөрдү дароо жасаганга аракет кылам? Балким, жөн эле бир кичинекей кадамдан баштайт чыгармын. Ошентип, ал биринчи кадамын баштады. Күн сайын 10 мүнөткө эрте туруу. Бул оңой сезилди. Бир жумадан кийин ал дагы 10 мүнөткө эрте тура баштады. Бир ай өтүп, ойготкуч таңкы 6:30да ойготкон кезде чарчаганын сезбей өзү да таң калды. Андан кийин ал кечки 10дон кийин телефонду карабоону чечти. Биринчи күндөрү кыйын болду, бирок өзүнө жеңилдетилген эрежени койду. Таптакыр колдонууну токтотпойм. Болгону социалдык тармактарды китепке алмаштырам. Бир нече жуманын ичинде бул жаңы адатка айланып кетти. Айнура акырындык менен сергек жашоого багыт алды. Күн сайын 1% жакшыраак болууга аракет кылды. Бир жыл өтүп, анын жашоосу таптакыр өзгөрдү. Ал эрте туруп, өзүн энергиялуу сезип, китеп окуп, жумушунда да ийгиликтүү болуп калды. Көпчүлүгүбүз чоң өзгөрүүлөрдү каалайбыз. Бирок алар кичинекей кадамдардан башталаарын унутуп коебуз. Бир нерсени өзгөрткүңүз келеби? Анда бүгүн бир кичинекей кадам таштаңыз. Эртең ал кадам сизди чоң ийгиликтерге алып барат. Ооба, үй бүлөдө жакшыртууларды жасоону каалаганда, көпчүлүк адамдар чоң өзгөрүүлөрдү күтүп, чоң кадамдарды жасоону ойлошот. Бирок чындыгында кичинекей жана туруктуу аракеттердин таасири чоң болушу мүмкүн. Жашообуздагы жакшыртууларды баштоо үчүн бир нече чоң өзгөртүү кылуу керек деп ойлонбой, кичинекей кадамдар менен баштоо бизди акырындык менен чоң өзгөрүүлөргө жеткирет. Кичинекей кадамдар бир караганда маанисиз жана жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Бирок алар убакыттын өтүшү менен үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн жашоосунда терең таасир калтырат. Эгер биз кичинекей бирок маанилүү иш-аракеттерди туруктуу түрдө жасап турсак, бул бизге жана үй бүлөгө чоң таасир тийгизип, биздин акыл-эс жана руханий өсүшүбүзгө жардам берет. Бул темада биз ар кандай ыкмаларды жана ыйык жазуунун принциптерин колдонуп, үй бүлөбүздү жакшыртууга кантип кичинекей кадамдар аркылуу жетүүгө болоорун көрөбүз. Кичинекей кадамдар менен жаңы адаттарды түзүү мүмкүнчүлүгү чоң экени, бул кадамдар чоң өзгөрүүлөрдү алып келери белгилүү. Ыйык китепте да кичинекей иштердин чоң мааниси бар экени айтылат. Бул эбегейсиз чоң иштерди аткарбай туруп, кичинекей иш-аракеттерибиздин ишенимибиздин негизинде руханий жактан чоң ийгиликтерге жетүүгө болот экенин тастыктайт. Илимий изилдөөлөргө ылайык, үй бүлөдө кичинекей иш-аракеттердин күчү өтө чоң. Туура жана жакшы кичинекей адаттар үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы байланышты жакшыртып, алардын эмоционалдык байланышын күчөтөт. Кичинекей позитивдүү аракеттердин көптүгү үй бүлөнүн жалпы турушуна чоң таасир тийгизет. Япон элинин кайзен ыкмасы ар күнү кичинекей бирок үзгүлтүксүз өзгөрүүлөрдү киргизүүнү айтат. Бул ыкма үй бүлөнүн жалпы турмушунда, ошондой эле жеке адамдын өнүгүүсүндө да чоң таасир калтыра алат. Ошондой эле ыйык китептеги жашоо жөнүндөгү кеңештер да кичинекей аракеттер аркылуу чоң өзгөрүүлөрдү түзүүгө багыттайт. Үй бүлөдө туура адаттарды түзүү, сүйүү жана боорукердикти иш жүзүндө көрсөтүү, Кудайга ишенүүнү өнүктүрүү сыяктуу кичинекей кадамдар үй бүлө үчүн маанилүү. Ар бир үй бүлө ушул кичинекей кадамдарды колдонуп, узак мөөнөттүү ийгиликтерге жетишсе болот. Бүгүн биз ушул жолдорду карап, кичинекей өзгөртүүлөр менен үй бүлөдө кандай жакшы жаңыртууларды орнотууга боло тургандыгын карап көрөбүз. Япон элинин кайзен ыкмасы ар бир адамдын жана үй бүлөнүн турмушунда кичинекей бирок үзгүлтүксүз өзгөрүүлөрдү жасоону сунуш кылат дедик. Бул философия негизинен үзгүлтүксүз өсүү жана адамдын жашоосундагы күнүмдүк кичинекей кадамдар аркылуу чоң өзгөрүүлөрдү алып келүү жөнүндө. Кайзендин негизги максаты кичинекей аракеттердин таасири менен узак мөөнөттүү натыйжаларга жетишүү. Кайзендин негизги принциптери болсо мындай. Эң биринчиси бул кичинекей кадамдар.
Кичинекей өзгөрүүлөрдү күн сайын кабыл алуу жана ишке ашыруу. Үй бүлө ичинде бул принципти колдонуунун эң жакшы ыкмасы күн сайын бир нече, бирок маанилүү иштерди жасап турууну улантуу. Мисалы, үй бүлө мүчөлөрү ар күнү бир аз эле убакытты тазалоого же башка иштерге бөлүп, үйдү таза тыкын кармай алышы мүмкүн. Экинчиси болсо үзгүлтүксүз жакшыруу. Бул үй бүлөдө ар бир мүчөнүн күндөлүк жашоосунда жакшы жакка өзгөрүүлөрдү жасоону билдирет. Мисалы, күнүгө 15 мүнөт убакыт бөлүп, телефон, гаджеттерди алып коюп, чын жүрөктөн сапаттуу баарлашса, бул үй бүлөдө болгон байланышты чыңдайт жана жакшы өзгөрүүлөрдү алып келет. Кайдзендин негизги ою кичинекей кадамдар чоң өзгөрүүлөрдү алып келет деген ишенимди алып жүрөт. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, кичинекей жана туруктуу иш-аракеттердин чоң таасири бар. Биз көп учурда чоң өзгөрүүлөрдү жасоону каалайбыз. Бирок чоң өзгөрүүлөрдү түзүү үчүн көп учурда кичинекей кадамдарды жасоого туура келет. Адамдар көп учурда чоң өзгөрүүлөрдү күтүп, масштабтуу аракеттерди жасоого умтулушат. Туруктуу аракеттер убакыттын өтүшү менен чоң жана терең өзгөрүүлөргө алып келет деп дагы бир жолу белгилей кетсем. Фок аттуу адамдын кичинекей адаттардын күчү деген теориясы боюнча чоң өзгөрүүлөрдү камсыз кылуу үчүн көп учурда өтө кичинекей кадамдарды жасоо жетиштүү. Анын сунушу боюнча жаңы адаттарды түзүү үчүн аларды абдан кичинекей, жөнөкөй кылып баштоо керек. Мисалы, эгерде биз үй бүлөбүз менен көп убакыт өткөргүбүз келсе, андай убакытты түзүү үчүн убакытты туура бөлүп, кичинекей кадамдар менен ишке киришсе болот. Бул чакан аракеттердин бири күнүгө 10 мүнөт бою бирге отуруп, бири-бирибиз менен маанилүү рухий нерселер жөнүндө сүйлөшүү. Кичинекей кадамдар менен адаттарды жаратуу көрсө адамдардын нейробиологиясына да таасир этет экен. Мээ биздин күнүмдүк иш-аракеттерибизди өзгөчө кабыл алат жана кичинекей, ийгиликтүү аракеттер биздин маанайыбызды жакшыртып, стрессти төмөндөтүп, жалпы психологиялык абалыбызды жакшыртат. Мындан тышкары, кичинекей аракеттер көбүнчө үзгүлтүксүз кайталанып жаткандыктан алар күнүмдүк адатка айланат. Бул процесстин өзү адамдын жүрүм-турумун жакшы жакка өзгөртөт. Албетте, биринчи кадамдан баштоо абдан маанилүү. Анткени ал өзүңүздү жана үй бүлөңүздү жаңы адаттарды түзүүгө багыттайт. Нейробиологиянын көз карашынан караганда, кичинекей жана туруктуу аракеттер мээни жаңы адаттарды түзүүгө даярдайт. Мээ жаңы позитивдүү тажрыйбаларды кабыл алып, бул иш-аракеттердин өз ара байланышын курууга мүмкүндүк берет. Мындай аракеттер балдарда гана эмес, чоңдордо да мейкиндик түзөт. Бул үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө эмоционалдык жактан жакшы мамилелерди түзүүгө, өз ара түшүнүү жана сүйүү катыштарын чыңдоого өбөлгө түзөт. Кичинекей иш-аракеттердин эң чоң күчү бул алар убакыттын өтүшү менен жашообузга жайлап киришет. Үй бүлө биздин адаттарыбызды калыптандыруучу эң негизги чөйрө. Ар бир ата-эне балдарына жакшы тарбия, туура жашоо образын үйрөтүүнү каалайт. Бирок чоң өзгөрүүлөрдү жасоо кыйын сезилиши мүмкүн. Ошондуктан кичинекей бирок туруктуу аракеттер менен үй бүлөдө пайдалуу адаттарды киргизүүгө болот. Анда кайсы тараптан кичинекей өзгөртүүлөрдү киргизе баштасак болору тууралуу айтсак. Биринчи, уйкунун туура режими. Туура уйку режими ден соолукка, маанайга жана үй бүлөнүн күнүмдүк жашоосуна чоң таасир этет. Балдардын өсүшү жана ата-эненин ден соолугу үчүн уйку тартибин сактоо маанилүү. Андыктан балдарды белгилүү бир убакытта уктоого жана ойгонууга үйрөтүү, түнкүсүн гаджеттерди колдонбоо, анын ордуна китеп окуу же тынч музыка угуу, уктоодон мурун үйдө тынч атмосфера түзүү, жарыкты азайтуу, ызы чууну азайтуу, тынч оюндарды ойноо, эртең менен кыйналып калбоо үчүн кечинде кийимдерди жана керек болгон нерселерди даярдап коюудан баштасак болот. Туура уйку режими үй бүлөнүн күнүн тартипке келтирип, чарчоону жана стресс деңгээлин төмөндөтөт. Үй бүлөнүн ден соолугу туура тамактануу менен да тыгыз байланыштуу. Дени сак тамактануу адатын кичинекей кадамдар менен калыптандырууга болот. Күн сайын үй бүлө менен бирге тамактанууга аракет кылуу, шекерди жана газдалган суусундуктарды азайтуу, анын ордуна мөмө жемиштерди көбүрөөк колдонуу, жарым фабрикаттардын ордуна үй шартында жасалган пайдалуу тамактарды тандоо. Балдарды тамак жасоого катыштыруу бул аларга жоопкерчилик сезимин да үйрөтөт. Чогуу тамактануу үй бүлөлүк баарлашууну бекемдеп, жакшы адаттардын сакталышына өбөлгө түзөт. Кудайга ыраазычылык билдирүү, шүгүр кылуу адамдын жан дүйнөсүнө кубаныч тартуулап, Кудайга жакындатат. Бул адатты үй бүлөдө төмөнкүдөй өнүктүрсө болот.
Күн сайын кечкисин же тамак алдында үй бүлө мүчөлөрү Кудайга ыраазычылыгын билдирип, бири-бирине жакшы сөздөрдү айтат. Ар бир күндүн жакшы жактарын байкап, аларды балдар менен бөлүшүү, балдарды майда-чүйдө болуп көрүнгөн нерселерге да ыраазы болууга үйрөтүү. Мисалы, бүгүн күн сонун болду. Биздин үй жылуу, аманчылыкта жашап жатабыз деген сымал. Кудайга ыраазычылык билдирүү үй бүлөдө позитивдүү атмосфераны түзүп, ички тынчтыкты алып келет. Китеп окуу адатын калыптандыруу. Китеп окуу балдардын ой жүгүртүүсүн, сөз байлыгын жана дүйнө таанымын өнүктүрүүчү эң пайдалуу адаттардын бири. Күндүн белгилүү бир убактысын китеп окууга арноо. Мисалы, уктаар алдында 15-20 мүнөт. Балдарга китептерди тандоодо жардам берүү жана алардын кызыгуусун арттыруу. Эң негизгиси үлгү көрсөтүү. Ата-эненин өзү да китеп окуп турганы маанилүү. Китеп тууралуу чогуу талкуу жүргүзүү, каармандардын аракеттерин талдоо. Китеп окууну кызыктуу кылуу. Мисалы, жомокторду ар кандай үн менен окуп берүү, ролдорго бөлүп окуу. Китеп окуу үй бүлөдөгү маданияттын, билимге умтулуунун жана жакын мамиленин өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Үй бүлөдө пайдалуу адаттарды киргизүү үчүн чоң аракеттер талап кылынбайт. Башкысы туруктуулук жана майда кадамдар. Туура уйку режими, пайдалуу тамактануу, шүгүр кылуу жана китеп окуу адаттары үй бүлөнүн бактылуу жана бекем болушуна чоң таасирин тийгизет. Ар бир кичинекей аракет чоң өзгөрүүлөргө алып келерин унутпоо маанилүү. Көпчүлүк адамдар жашоосун өзгөртүүнү каалаганда дароо чоң кадам таштоого аракет кылышат. Бирок Атам адаттар китебинин автору Джеймс Клир баса белгилегендей, күн сайын болгону 1% жакшыруу узак мөөнөттүү келечекте чоң өзгөрүүлөргө алып келет. 1% жакшыруу принциби кандай деп турсаңыз, кененирээк айтып берсек. Күн сайын 1% жакшыруу бул кичинекей байкалбай турган өзгөрүү сыяктуу сезилиши мүмкүн. Бирок убакыттын өтүшү менен анын таасири чоң болот. Мисалы, эгерде сиз күн сайын жашооңузга пайдалуу бир нерсени кошсоңуз, мисалы, 5 мүнөт көнүгүү жасоо, 10 бет китеп окуу, 1 таттуудан баш тартуу. Бул өзгөрүүлөр бир нече айдан кийин чоң өзгөрүү жаратат. Тескерисинче, күн сайын 1%га начар жакка өзгөрүп турсаңыз, мисалы, кеч уктоо, пайдасыз тамактар, убакыт коротуу, бул да убакыттын өтүшү менен олуттуу терс таасир берет. Элестетүү үчүн айта кетсек, 1%га жакшыруу бул 101% десек. Башкача айтканда, 1/100-дин 365 даражасы 37,8 болот экен. Ал эми 1% жаман жакка өзгөрүү 99%, 0,199дун 365 даражасы 0,100-3, 37,8 менен 0,100-3-түн айырмасын байкасаңыз, өтө эле чоң. Жаман да, жакшы да кичинекей кадамдар байкалбашы мүмкүн. Бирок жыйынтыгында келечекте өтө чоң айырманы сезесиз. 1 градус өзгөрүүнүн күчү жөнүндө да бөлүшө кетсем, самолет эң жакшы мисал болуп берет. Эгерде самолет багытынан болгону 1 градуска бурулса, башында бул өзгөрүү билинбейт. Бирок узак аралыкта ал такыр башка шаарга барып калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу кичинекей адаттар убакыттын өтүшү менен жашоонун чоң өзгөрүшүнө себеп болот. 1% жакшырууну кантип колдонууга болот? Биринчиден, максат эмес, система түзүү. Көпчүлүк адамдар максат коюп, бирок ага жетүүнүн жолун так белгилебейт. Атам адаттары китебинин автору натыйжага эмес, күнүмдүк процесске көңүл бурууну сунуштайт. Мен арыктагым келет дегендин ордуна, күн сайын пайдалуу тамактарды көбөйтөм деп аракет кылыңыз. Мен англис тилин үйрөнөм дегендин ордуна, күн сайын 10 мүнөт англисче китеп окуйм деген жакшыраак. Экинчиден, адаттарды жеңилдетүүгө 2 мүнөт эрежеси жардам берет. Жаңы адаттарды калыптандыруу кыйын көрүнүшү мүмкүн. Ошондуктан 2 мүнөт эрежесин колдонуу сунушталат. Мисалы, китеп окууну адат кылгыңыз келсе, күнүнө 2 мүнөт гана китеп окуйм деп баштаңыз. Ден соолукка кам көргүңүз келсе, күнүнө 2 мүнөт жеңил көнүгүү кылам деп аракет кылыңыз. Көпчүлүк адамдар кыйыныраак кадамдар менен баштоону көздөйт. Бирок жөнөкөй, аткарууга оңой нерселерден баштоо туруктуу адаттарды калыптандырууга жардам берет. Кийинкиси жакшы адаттарды байланыштыруу. Жаңы адатты бар болгон көнүмүш нерсе менен байланыштыруу. Аны сактоо үчүн эң оңой ыкмалардын бири. Мисалы, тамактан кийин дароо китептин бир бетин окуу. Эртең менен чай ичип жатып Кудайга ыраазычылык билдирүү. Жумушка бара жатканда подкаст, же англисче аудио угуу. Кийинкиси болсо туруктуулук башкы фактор. 1% өзгөрүү башында чоң айырма жаратпаганы менен, туруктуулук менен ал укмуштуудай натыйжаларга алып келет.
Эң маанилүү нерсе мыкты болууга эмес, узак убакыт бою туруктуу аракет кылууга басым жасаңыз. Күн сайын майда кадамдарды жасоо чоң өзгөрүүлөргө алып келерин унутпаңыз. Жакшы адаттар менен жаман адаттар тең салмактуу күчкө ээ. Күн сайын 1% жакшырууну тандасаңыз, 1 жылдан кийин өзүңүздү тааныбай каласыз. Тескерисинче, күн сайын 1% жаман адаттарга жол берсеңиз, ал дагы чоң терс өзгөрүүлөргө алып келет. Баштоого кеч эмес. Бүгүн 1% жакшыраак болууга аракет кылыңыз. Кымбаттуу угарман, ошентип биздин бүгүнкү уктуруубуз аягына келип жетти. Кайрадан кийинки аптада амандашканча бар болуңуз. Саламатта калыңыз.